Бишкек шаарынын тургуну Раис Алымкулов коомчулукка айласы кеткенин айтып кайрылды. Анын айтымында бир кезде чоң үй бүлөнүн негизги тиричилик булагына айланган жер тилкеси бүгүн талаштын чордонуна алды. Бул жер тилкеси анын бир тууганы Ислам Алымкуловдун жана анын үй бүлөсүнүн мыйзамдуу менчиги экенин белгилейт. Айтымында жерге болгон менчик укугун тастыктаган баардык тиешелүү документтер жана уруксат кагаздары бар. Бирок буга карабастан прокуратура өкүлдөрү сот аркылуу аталган жер тилкесин мыйзамдуу ээсине кайтаруу жүйөсү менен тартып алууга аракет кылып жатышканын айтууда. Ошо кайрылуу кылам деп деле ойлогон эмес элем. Бирок бүгүнкү күндө кандайдыр жолдор менен адилетсиз жана коррупциялык шарттары менен, биримдиктери менен карапайым элдин колунан ошо туурабы, туура эмеспи, өз убагында кылынган, мамлекет өзү саткан жер тилкелерди сот, прокуратура биргелешип, бирөөнүн сунуштары менен ажыратып атат. Бирөөнүн кызыкчылык сунуштары менен ошондон ажыратып атат. Жана ошо сот иш тергөөсүндө ошо жабыркаган жак баягы мыйзамдуу бардык документтери бар адамдардын колунда турган кагаздарын, ошо жыйынтыктарын, бул архитектура, кадастрдын берген жыйынтыктарын көзгө илбей туруп, ушундай каршы бирөөнүн кызыкчылыгына иштеген чечимдерди чыгарып, ошентип беймаза кылып атат да. Анан ошон үчүн ошол себептен тиги президентке деле кайрылуу кылайын дедим элем. Чоң жайын айтсаңыз, эмне деген жер, кайсы жер, эмне болду? Бул жер болсо төмөнкү Аларча айыл өкмөтүнүн карамагындагы жер болчу. Анан ошо мен акем 2000 жылдарында ошо Жумгалдан көчүп келген бияка. 5 баласы менен себептен айылда жашоо оор болуп калып, анан бияка көчүп келип, квартиралап жашап, ошо жанагы келечек жакта жашачу да. Анан ошо келечекте эле ошол айыл өкмөтүнүн тегерегине баягы жакын да, ошо аралашып эле жүрүшөт. Анан ошо акем ошол жерден кичинекей бир жер тилкени 2005 жылы ижарага алып, ошо өндүрүш иштеткен. Ошол жакта кичинекей там бар болчу. Ошон өндүрүш тиги пескоблок, шлакоблок чыгарчу. Анан соода саттыкты да жүргүзчү аякта. Ошо үй бүлөсү менен. Ошентип ошо айыл өкмөттүн өзүнөн ижарага алчы. Мурун жылдап алчы, анан 3 жылдап, анан 5 жылдап. Ошентип 2013 жылга чейин ижарага алчы. 2013 жылы ижарага алайын десе, айыл өкмөтүнүн өкүлдөрү айтты, бул ижарага берилбейт мындан ары. Муну эгерде ушул жерге дагы кызмат кылайын дей турган болсоңор, анда сиз ачык конкурска катышкыла. Катышып, эл менен мындай талашып, ушул жерге ээликти кыла алсаңар, анда мындан ары ишиңерди уланта бересиңер деп сунуштаган да. Айыл өкмөт ижарага бербей койгон. Анан акем болсо 1 жыл документтерди даярдап, баягы убагы менен бардык талаптарга жооп берип, бардык талаптарына жооп берип, анан ошо ачык конкурска катышып, анан ошо өзү кызмат кылып аткан жер тилкесин 4 соттук жер да аякта. 4 соттук жерди сатып алды. Мыйзам негизинде. Акем деле алайын деген ой жок болчу аныча. Аны болсо айыл өкмөт өзү болду, ижарага берилбейт, айыл өкмөткө каражат керек, бул жер сатылат деп анан ошо сатты да. Бардык
кагаздары бар, кызыл китеби бар, баягы эме сатып алдым деген келишим бар, баардык документтери бар. Ага ошентип анан иштеп келди. 2013 жылы бербей койгон ижарага. Анан 2014 болсо ачык конкурс өттү. Анан ошо акем аны сатып алды. Кызыгы талаштуу жер тилкесинин жанында өндүрүштүк база жайгашкан. Алгач коңшулук мамиле жакшы болгон. Бирок базага жаңы кожоюн келгенден кийин ал жерди сатып берүүнү сунуштап, Алымкуловдор баш тарткандан соң кандай жол болсо да тартып алам деп коркутканын Раис Алымкулов айтууда. Анын айтымында кийин бул ишке прокуратура кызматкерлери да аралашкан. Ушундан улам суроо жаралат. Эмне үчүн прокуратура жерге болгон баардык мыйзамдуу документтерди эске албай, жеке менчик базанын кызыкчылыгын коргоп жатат. Анын жанында деген кошуна базасы бар. Ошол базанын мурунку ээлери жакшы эле мындай алакандашып, учурашып, жакшынакай эле баягы бири-бирине жардам берип оокат кылчу. Анан 2013 жылдарында ал базанын ээси жаңырган. Бир Бабаза Ламзар деген жаңы ээси келген да, жаңы сатып алып. Анан ошо акеме эме кыла баштады, кызымды кыла баштады. Бул жер жарабайт, муну туура эмес кылдың деп, мен сага акча берейин, сен ушуну мага кайта сат деп айтканда, акем болсо сатпай койгондо, кантип сатам? Бала бакыра менен оокат кылып атсам ушул жакта деп. Анан бир аз убакыт өткөндөн кийин эле тиги прокуратурадан киши келип, бир кагаздарын текшерип, баарын карап туруп, анан кийин өздөрүнчө бирдеме деп сүйлөшүп алып анан кетишкен. Анан ошо 2014 жылы жок, 2023 жылы сот иштери башталды, 22 жылдан баштап эле. Ошо 14 жылдан баштап ошо 23 жылга чейин татынакай эле кызмат кылып эле ошол жерде менчикке алдык, өзүбүздүкү деп ушундай оокатыбызды кылып эле жүрдүк. Анан 23 жылдан баштап эле ушу кызым көрсөтө башташты да. Анан сотко чакырышты, сотко бир документтердин баарын көрсөттүк. Баарын сот болсо аны карап туруп эле деп эле алып койду. Анан прокуратура болсо, прокуратуранын өкүлү, кызматкери ошо жанагы архитектурадан анан эмеден иш кылса бирдеме кагаз жаздырып алыптыр. Подложный кагаз да, подлог да бул. Бул жер эме менчикке сатылбай турган жерлердин бири деп ошондой бир кайдан бир кагаз таап алыптыр да. А биз болсо кийинки соттун отурумуна деген ошо өкүлдөрү чакырып келдик. Алар айтты, жок, биз мындай маалымат берген эмеспиз. Бул жер болсо баардык баягы шарттарга төп келишкен үчүн биз болсо ошону ачык конкурска жарыялап, анан кийин ушу сатылган деп айтышты да. Бирок сот ага көңүл бурбай койду. Жана ошо прокуратуранын өкүлү талабы менен ошол жерде баягы конкурс туура эмес өткөрүлгөн, жана бул жер тилкеси туура эмес сатылган деп чечим чыгарып атат да. Ошону 10 жылдан кийин, 11 жылдан кийин мындай айтат элем, жанагы мамлекеттин деңгээлинде, чоң деңгээлинде уурулук кылган, же болбосо баягы кыргыздын мамлекетине кыянаттык мамиле кылгандардын срок давности деген бар да. Туурабы? 5 жыл өтүп кетсе, бул уже каралбайт, бул соттолбой калды, бул жүрө берсин деген шарттар бар го. А бул жерде туура жол менен ачык конкурска катышып, ошол жерде баардык шарттарга жооп берип,
Ана менчикке алынган жерди бардык ошол мезгилдеги баягы кызыл китеби берилген, баягы сатылды деген келишимдер бар. Бардыктан берилген эмени 10 жылдан ашса дагы ошону жокко чыгарып, өздөрүнчө коррупциялык жол менен ушундай чечимге келишти да. Бул жерде прокуратуранын кызматкери болсо жеке менчиктин талабын талашып, ошонун баягы алда койгон максаттарына жеткизди да. Кимдин кызыкчылыгы бар деп ойлойсуз ошол жерде? Кимдин кызыкчылыгы? Мисалы прокуратура Кызыкчылыгы ошо Бабазов Ламзар дегендик, жанагы биздин кошуна базанын жаңы ээси. Ошонун кызыкчылыгы прокуратурага байланышып бир жолдорун таап, анан кийин сот менен сүйлөшүп, анан ушундай болсо мен муну мындай кылып коем дегенде эле бул коррупциялык келишим болуп калды да. Ошо 3 кишинин ортосунда. Себеп дегенде биз архитектурадан дагы, госрегистрден дагы, жергиликтүү айыл өкмөтүнүн өкүлдөрү менен кошо келип, сотко келип, ушундай кагаздардын баарын көрсөтүп, мына момда жолдор болгон, прокуратура алып келген кагаз болсо бул деген туура эмес, бул подлог болгон деп далилдеп берип атса, сот анын баарын эчтеке көңүлгө албай туруп, ушундай чечим чыгарып койду да. Бүгүнкү күндө акем болсо ошонун айынан ооруп чет өлкөгө чыгып кеткен. Чет өлкөгө чыкканы менен өткөндө Кесек жакта кишилерди алып келип ошол жакты бузабыз деп ошентип аракеттерин кылып атат. Анан акем жакта жүргөнү менен мен ушинтип чыгып айтып коеюн деген жолум бар да. Эми ошол кайрылуу жасасаңыз болот президентке, эл өкүлдөрүнө, депутаттарга деп. Ооба, мен деген президенттин өзүнүн жанагы түндүктө неме бар, обращение президенту деген. Мен ошол жерден президентке кайрылуу кылдым. Айттым аякта. Ушундай коррупциялык келишим менен, коррупциялык жолдору менен бизди ушу жер тилкелерин ажыратып атат. Бир 2014-жылдан бери 2023 жылга чейин татынакай иштеп аткан жерибизди алып койдук деп кайрылдым ага. Эми аяктан баягы жыйынтык чыгабы чыкпайбы билбейм, себеп дегенде көп киши кайрылып атат. Бүгүнкү күндө деген ушу кандайдыр же биздин президентке саботаж кылып аткандарыбы дейм да, ушу күч органдары, мыйзамды көзөмөлдөгөн органдар, прокуратуралар. Ошо президентке бир кыянаттык мамиле кылып атабы дейм да, себеп дегенде ушунун аркасы менен канча наразычылык болуп атат. Көп аябай бүгүн. Ана мен ушинтип сиздерге да кайрылайын дегем. Себеп дегенде тияктан президенттин кайрылуусуна көңүл бурбай койсо деле, анан эмне болсо дагы кичине кылган аракетибиз. Иә. Сот иштери канча жылдан бери уланып келди? 22-жылдан бери. Азыр кайсы жакта каралып атат? Иә. Азыр кайсы жакта каралып атат? Азыр каратпай койду эчтегени. Бүттү, чечим чыгардык деп. Жогорку сотко? Жогорку сотко жеткизбей койду. Себеп дегенде аны алып кел, муну алып кел, тигини кыл, муну кыл деп атып, убакытты созуп коюшуптур да. Созуп коюп анан кийин апелляция жазалы десек, бүттү, силердики уже апелляция кабыл алынбайт, убактысы өтүп кетти деп айтып атпайбы бизге. Учурда облустук соттун чечими менен Ислам Алымкуловго жер тилкесине байланыштуу берилген бардык уруксат берүүчү документтер жараксыз деп табылган. Азыр Ислам Алымкулов чет өлкөдө дарыланып жатат. Ал бул иш боюнча адилет чечим чыгарарына үмүт артып, өлкө жетекчилигинен маселеге көңүл буруп, мыйзам чегинде калыспаа берүүнү өтүнүүдө. Урматтуу президент Садыр Нуркожоевич,
Эми биз болсо пенсияда жүргөн адамбыз. Бирок кичине жашыраак кезде ачык конкурска катышып, алган жер тилкебизди болсо коррупция жолу менен кызыккан адам прокуратуранын кызматкери жана соттун ортосунда коррупциялык шарттары менен бизди 23 жылы ачык конкурста утуп алып сатып алган жер тилкебизди 4 соттук жерибизди алып алды. Бизди туура эмес сатып алдыңар деп жыйынтык чыгарып. Ошонун арасында деген архитектура, госрегистр, айыл өкмөттүн өкүлдөрү келип, өздөрүнүн далилдерин айтып, баягы ошо болгон документтердин баарын соттун алдына алып келсе, сот кабыл албай койду. Тағы айтсаңыз, ошо адрес кайсы жер ошону айтып берсеңиз. Адрес болсо азыр так айта албайм, жанагы төмөнкү Аларчанын айыл өкмөтүндө бул деген жанагы келечек жаңы конуштун ылдый жагында да. Так айта албай атам да. 4 соттук жер. Ошол жерди болсо ажыратып атат бирөөнүн кызыкчылыгына. Ал кызыкчылык деген жаңы кожоюн Бабазов Ламзар деген эме келген, ошонун кызыкчылыгы менен болуп атат. Ага чейин биз ошо ачык конкурста 2014 жылы сатып алдык элек. Ошо 23 жылга чейин жакшынакай эле кызмат иштерибизди жүргүзүп келдик, ишкерликти. Ал эми жаңы кожоюн келип бизге кошуна, анан ошонун кызыкчылыгы менен прокуратуранын кызматкери жана соттун чечимдери менен коррупция жолу менен бизди ушинтип ажыратып атат. Өкүнүчтүү бүгүнкү күндө деген абдан көп болуп атат, кызыл китептерин көтөрүп алып баягы жер тилкелеринен ажырагандар көп болуп атат. Мен аны ушундай ойлойм, ушу президенттин кызматына жана кылып аткан иш аракеттерине саботаж кылган күч органдар жана ошо мыйзамды көзөмөлдөгөн органдардын кылганыбы деп. Себептегенде көп эл нааразы болуп, азыр деген колунда болгон нерсесинен ажырап атат да.